İslam dininde, adalettүүлүк dininde өзү жөнөкөй калктагы ажого акыйкат сөзүн айтууга акысы бар. Эгерде ошого мындай акылы жетсе, татыктуу болсо, бир үчүнчү тараптын куралы болуп калбаса. Ошол бир күнү Азирет Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр бул дүйнөдөн кайтыш болуп, Аллахым разы болсун радияллаху. Азирет Умар радияллахунун биринчи халифачылыгында келди да айтты. Эй Умар деди. Кирип туруп, мен сенден бир нерсени суранып насихат кылмакчымын. Адамдардын акысынан Кудайдан корккунуң деди. Бирок Аллага түз болсаң адамдардан коркпогун деди. Карасаңыз эки сөздү. Умар, адамдардын акысына кирүүдөн Кудайдан корккун. Бирок Кудайга мамилең түз болсо адамдардан коркпогун. Адамдарды ыраазы кылыш эч кимдин колунан келбейт экен. Чыга берет экен да, жашоосу гүлүстан болсо делечи. Бирок түз болсоң адамдардын жемесинен коркпогун деди. Эч убакта айткан сөзүңө кыймыл аракеттин каршы келбесин. Умар деди. Эң жакшы сөз кыймыл аракет аны тастыктап далилдеп турганы дейт. Сөзүң башка, ишиң башка болсо, сен элден мурда Кудайга жакпайсың деди. Жакшылыкты таппайсың деди да кийин. Умар деди. Дайыма сен мусулмандарга башчы болгондон кийин мусулмандардын алсызына күч болгон деди. Бечарасына коргон болгон деди. Өзүңдүн үй бүлөң эмнени жакшы көрсөң, карамагыңдагы журтуңа ошону жакшы көр. Өзүңдүн бала чакаң эмнени жаман көрсөң, ыраа көрбөсөң, өзүңдүн калкыңа да ошол нерсени ыраа көрбө. Аны каалабагын, аны моюндарына милдет кылбагын деди да. Умар деди. Дайыма акыйкат тарапта болгон деди. Бул акыйкат жолунда сени кордогондордон коркпогун деди. Эгерде сен акыйкат тарапта болсоң, сени колдогон периштелер болот деди. Эгер акыйкаттыктан тайсаң, эл биринчи сени кордойт деди да. Бирок акыйкатка бекем болсоң, кордогондордон коркпо, Аллах сага жетиштүү деди. Ушул насихатын айтып бүткөндө Азирет Умар жанагы биздин окуя Саид ибн Амир Жумахиге айтып атат да. "Ва ма ястати'у залик я Саид, Саид, туура сен мага келип Кудай үчүн насихат айтып атасың. Бирок муну ким аткара алат?" деди. Сен карасаңыз сөздү. Сен айткан насихатты ким аткара алат? Кимдин күчү жетет деди. Дегенде айтты, Алла шайлаган, бекиткен, сага окшогон адам аткара алат. Сени менен Кудайдын астында эч ким жок. Падышалар менен Кудайдын астында эч ким жок. Эгер бекем болсоң, Кудай шайлаган сиздин кудуретиңиз жетет. Сиз бекем болуңуз деди да. Сиздин кудуретиңиз жетет деди. Кудай Таалам жардам берет деди. Муну ошондо ушул сөзүн айтканда, колдоо сөзүн көрсөткөндө Азирет Умар одан айтып атат. Андай болсо, Саид, менин вазирим бол деди да. Химас деген Шамдагы ошол убакта эң гүлдөп турган жер болгон. Шам мамлекетинде, Сурия мамлекетинде. Дин душмандар кыйратып жок кылбадыбы? Ошол Сурия Шам мамлекетинде Химас деген жер болгон. Ошол эң мыкты жер болгон. Бакчасы, гүлзары, мындай бир Кудайдын бейиш тилкеминдей жер болгон да, Кыргызстан сыяктуу. Ошондо айтты, Саид деди. Андай болсо биз сени Химса деген эң ошондой жерге, өрүкзар, гүлзар жерге сени башчы кылабыз дегенде, Саид биздин каарман айтып атат. Кудайды ортого салып сураймын. Мени динимде фитнага алып барбагын деди. Мени динимде араң жүргөн адамды, бечараны бир фитнага түртпөгүн деди. Фитна деген мындай, иманымды өзүн көтөрө албай турган сыноого мени туруштук бердиртпегин деди. Карасаңыз, башчылыктан качкан илгеркилер. Эгерде ким суранып барса, керек болсо диний кызматка дагы, элесте биз диний кызматта эле сүйлөйлү. Өзү ошол нерсеге суранып, ашыгып барса, Кудайга жардам бербейт дейт. Адамдар ошону алып барса, Кудай Таала периштени жөнөтүп, ошол адамды тууралатып турат дейт. Мени фитнага дуушар кылбаңызчы сураныш дегенде Азирет Умар жаалы бетине чыгып ачууланып, "Вайхакум, вадатум хадал амра фи унуqi, сумма тахаллайтум анни." Өзүңөр келип насихат айтасыңар, Кудайдан корккула деп. Туура кабылдайм. Анан мени жалгыз ушундай балеге таштап коесуңарбы деди. Силерге окшогон Кудайдан корккон адамдарды башчы кылып койбосом, губернатор, мэр кылып койбосом, Кудайдан жөө ачкан адамдарды койсом, мен кантип сен айткан насихатты аркалай алам деди. Кантип мен өзүм жалгыз жетише алам деди. Ар бир жерде Кудайдан корккон, ыйманы жаман ишке жол бербеген адам туруш керек эле. Кантип мен турам бул жерде деди. Аллага касам ичип айтам деди. Мен сен барып ошо Химас деген жерге губернатор, мэр болосуң, же болбосо башка жол жок деди, экинчи чара жок деди. Анан айла жок, сахаба кабыл алды. Караса Умар радиаллаху анху көшөргөндөн койбойт. Умар радиаллаху анху башкача адам болгон да.